Ey Saykal, elge күлкі таула берет екен да. Emne deysin dağı? Elдің күчі сел, дакансалардың күчі жел. Munun qanday ya? Elдің күчін үш жолғы төңкөрүштө көрбөдүк пү? Дакансалар дегеним кошоматчыларчы. Алар оозусунан жел үйлеп, бийликтегилерди көптүргөндөр. Бул айтканың калетсиз. Göңдөй шардын ичин жел менен толтургандай дакансалар дагы бийликтегилерди үйлөп чандайтып тарс жарылганча көптүрөт эмеспи? Ел сандар менен илгери коммунисттер элди алдап келишкен. 100 койдон 200 козу алабыз деген жел сандарбы? Азыркы бийликте эле кудум илгерки коммунисттердей жалаң оосу толгон жел менен, жел сөз, жел одалар менен алдап келатат элди. Желди айтасың, алтын менен алдап атышса? Кыргызстандын алтынын кайсы бир белгисиз өлкөгө сатыппы? Сага дакансага кантип жеткирсем экен өз оюмда. Коммунисттер элди жел сөз менен тойгузуп келишсе, а булар элди алтынга тойгузуп, алтынга мартмай болбойду беле? Ата, алтын элдин гана энчиси болууга тийиштеппи? Анан эле бир тууган агасы алтын куймасын кармап, түшкөн сүрөтүн көрүп, алтындын пайдасын эл көрбөй эле өздөрү көрүүгө табы деп калдым. Аны фейк деп чыкпады президенттин пресс кызматы. Кайра кийин ошол эле пресс катчысы жылдардын санын туура эмес жазып алыпмын деп расмий түшүндүрбөдүбү? А бирок дакансалар бул деген алтын эмес. Алтынга окшогон шоколадтын сүрөтү дешпедиби? Ата, мен да ошого даканса ишенип баштаганмын. Себеби президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев деген чыкпадыбы? Алтын менен балмуздакты ажыратууга акылы жетпегендерге эмне дейсиң? Алтын кагаз коробкага салынбайт деп. Ал киши антип оозун жыйгыча, ажо өзү башкача түшүндүрмө бербедиби? Ойун айтам деп ойносун айтып алыптыр деген лакапты уктуң беле? Анын кандай? Ооба, бирөө ойун айтам деп ойносу жөнүндө дөөрүп айтып алыптыр илгери. Президентке анын кандай тиешеси бар? Түптүс тиешеси бар. Алтын боюнча комментарий берим деп агасы алтын кармап сүрөткө түшкөнүн президент өзү айтты. Шектүү болуп калды бул жагы. Ошо десең, пресс кызматындагы жигити да, дакансаларын да, кеңешчисин да өзү кайра уят кылды. Айтор, элдин башы маң кылган мындай шумдук 30 жылда болгон эмес, Алтындын чуусу желдей тарады го элге. Кимисине ишенерин да билбейсиң. Унутпа, элдин күчү сел, дакансалардын күчү жел. Ел оздордун жели чыгары күндө келет акыры. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.